Ошо журнал өзүнүн кандай болгон болсо ошону өзгөртүп алып келатат. Бул дегеним бул өзүнүн баягы тегерегиндеги Кыргызстандын менмин деген инсандарды ар кандай тармактарда иштеген, кайрымдуулук фонддорду кылган, эмгеги сиңген, карысы болобу, жаш болобу, ушуларды ушу жылына сыйлап келатат жылдын аягында. Анан журналдын чыккан бул качествосу дагы бул бүгүнкү күндүн бардык талабына жооп берет. Себеби ойлойм, баягы кыргызда бир жакшы сөз бар. Ээси жакшы болсо, мен ойлойм, бардык иштери оңунан чыгат деп. Жылдан жылга өсө берсин. Жылдан жылга кыргыздын менмин деген инсандарын, элге кызмат кылган, журтка кызмат кылган инсандарын ар дайым ушу элге мактап, элге көргөзүп, элге даңктап жүрө берсин. Жетиген силерге, жетиген кызматкерлерге иштерге ийгилик болсун, өздөрүгө ден соолук болсун, дайыма Алланын таанайда аман болушсун. Рахмат. Дайыма Алланын таанайда аман болгула, дайым жакшы болгула, кыргыз элине тынчтык болсун, ынтымак болсун, молчулук болсун, токчулук болсун, келе турган башчыларыбыз инсаптуу болсун, ын-сабы менен, ыманы менен болсун. Аллахым асмандан кийин апатынан сактасын, жерден кийин кырсыгынан сактасын. Дайыма Алла Таалам өзү колдоп жүрсүн. Рахмат балдарым, аман болгула. Ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук болсун. Кыргыз элиме тынчтык, амандык каалаймын. Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын ичинде Жетиген журналынын өзүнүн татыктуу орду бар. Себеби Жетиген журналы биринчиден саясаттан алыс, экинчиден ушул журналдын барактарында Кыргыз Республикасынын эң көрүнүктүү ишмерлери, окумуштуулары, ишкерлери, соодагерлери, бизнесмендери, иш адамдары жана ушулардын портреттери жакшынакай объективдүү чагылдырылып, анан элге жеткирилип жатат. Ошол журналдагы чагылдырылган каармандардын иши аркылуу биздин жаштарыбыз дагы биз дагы ушундай кызматта болсок, ушундай иш жасасак деген өздөрүнө бир жакшынакай тарбия болуп жатат. Бүгүн Жетиген журналы жылдын жыйынтыгын чыгарып, Кыргызстандын төгөрөгүнүн төрт бурчунан белгилүү адамдарды, болгондо дагы ар башка сферадагы адамдар, анын ичинде архитекторлору бар, жазуучулары бар, акындары бар, медиктери бар, мугалимдери бар, жөнөкөй ишмерлери бар. Ушулардын бардыгын тең чогултуп 2020 жылдын алдыңкы көрүнүктүү ишмер адамдары деген жакшынакай наам берип, өздөрүнүн сертификатын жана өздөрүнүн бир жакшынакай белегин берип, элдин көңүлүн алып, ошолорду Кыргызстанга дагы бир жолу таанытып жатат. Бул журналдын ишине ийгилик каалайм. Элибизге Кудай жакшылык, тынччылык, береке берсин. Келаткан жыл буй жыл дейт кыргыздар айткандай, майлуу, сүттүү, берекелүү, элибизге тынччылык берген, мамлекетибизге стабилдүүлүк берген жакшы жыл болсун. Кыргызстандын мыкты деген журналдарынын бири Жетиген журналынын бүгүнкү жылдын мыктыларын белгилеп аткан иш-чарасына күбө болуп атабыз. Эми Жетиген журналды мен аябай жакшы көрөм. Жетиген журналды күтөмүн ай сайын. Жетиген журналы жылдан жылга өзүнүн ушундай чыгармачылык редакция коллективи ушундай чыгармачылык менен иштегени билинип турат. Ал жерде кандай гана бир жакшы, кызыктуу материалдар чыгат. Экономика болобу, саясат болобу, культура, саламаттык сактоо, спорт, дүйнөдөгү болуп аткан жанагы кызыктуу окуялардын баардыгын камтыган жакшынакай глянцевый журнал болуп атат. Мен ушул чыгармачылык коллективге, редактору Абдыламит мырзага аябай чоң ыраазычылык билдиргисемин. Чынын айтканда, деңгээли жакшы бир эл аралык стандартка жетип келатат десем, мен жаңылышпаймын. Жаңы жылдын алдында турабыз. Ушул оор жылыбыз эми узатып атабыз. Канчалык оор болсо дагы мына эми калганыбыз аман эсен бололу. Эмдиги жылыбыз Кыргызстандын 30 жылдыгы, Кыргызстаныбыз соңолуп, саясий стабилдүүлүк келип, элибизге иман, сабырдуулук келсин, токчулук болсун, тынчтык болсун. Жакшы ушундай
жетиген редакциясы кандай жакшынакай ийгиликтерге жетип атса, ар бир ошол биздин Кыргызстандын ошондой бир уюмуна ушунчалык жакшынакай ийгиликтерди каалаймын. Азыр бүгүнкү күндө чындыгында республикабызда бир оор кырдаалдар түзүлүп атат. Пандемиядан кийин ошо социалдык дагы экономикалык абалыбыз оор, бирок ошого карабастан ошол өз тармагында жакшы ийгиликтер жаратып, элге жардам берген волонтерлор, врачтарыбыз, мугалимдерибиз, ишкерлерибиз жакшы ийгиликтер жараткандар жок эмес да. Мына ошондой улуу жакшынакай инсандарыбызды бир позитив болсун, аларга дем болсун деген максатта биз ушул сыйлыкты уюштурганбыз. Бул сыйлык 9 жылдан бери берилип жатат. Биздин сыйлыгыбыз ушул мамлекеттик деңгээлде десем жаңылышпайм. Анткени ошол биздин жасаган статуэткабыз, дипломдорубуз дагы ушул бир чеберчилик менен аягандай элге өмүр бою эсинде кала тургандай деңгээлде да. Ошондуктан биздин сыйлыкты алганга көп мындай ынтызар болгон чоң ири компаниялар дагы дайыма ат салышып келет. Быйылкы жыл өзгөчө жыл. Анткени ошол сыйлыктарды алгандарды биз саясатка жакын болбосо, биз элге жакын болуп, элдер арасынан таптык да. Болгондо дагы ошо республикабыздын эң алыс каймактары болгон Сүлүктүүдөн болобу, Ат башыдан, Нарындан, Таластан болгон ошол жактарда жакшы ийгиликтер жараткан инсандарга берип болуп турабыз. Сыйлык тапшырганга дагы кыргыз эл баатырлардан тартып, мурдакы легендарлуу парламенттин төрагасы Медетхан Шеримкуловдор келип тапшырып атат. Бул дагы ошо сыйлыгыбыздын кадыр баркы мындай бийик болот деп ойлойм да. Анткени ошондой улуу инсандардан сыйлык алган адамдар үчүн бул өмүр бою эсте кала турган бир өзгөчө күн болуп калат. Ошондуктан биз мындан ары дагы такай ошо элдин маанайын көтөргөнгө, эл менен бирге болгонго, элге кубаныч тартуулап, өлкөбүз үчүн кандайдыр бир салым кошкон инсандарды сыйлап келе бермекчибиз. Жетиген журналы мына жакында Кудай буйрса 10 жылдыгыны болот. 10 жылдыгы адамды чоң иш аракеттерди көрүп атабыз. Эң башкы биздин максат ушул кыргызыбыздын када салты, маданиятын чагылдырып, элге бир кызмат кылуу да. Кудай буйрса мындан ары дагы эл үчүн иштей бермекчибиз. Жетиген журналы асмандагы жетиген сыяктуу эле атына заты жарашып, бүт кыргыз элин үстүртөн карап турган сыяктуу бүт региондорду, карапайым калкты бардыгын терең изилдеп, бизге окшогондорду алып чыккандарына ыраазыбыз. Анан бүт кыргыз элине врач катары ушул кыргыз эли оор акыбалды башыбыздан өткөрдүк. Кыргыз элим ушул жаңы жылды түгөл үй бүлөсү менен түгөл өткөрүңүздөр. Эмгек жамаатыңыздар жана башка жамаатыңыздар менен түгөл өткөрүңүздөр. Жетиген журналы бүгүнкү өткөрүп жаткан жылдын мыкты тандоосу аябай жакшы өтүп атат. Негизи бул журналдын кызыкчылыгы башка айрым сайттарга караганда деле жана айрым ММКларга караганда бул кыргыздын мыкты чыган улдарынын жакшылыгын гана көрсөтүп чагылдырып келет. Ошондуктан бул башка ММКлардан болобу же башка гезиттерден айырмачылыгы ошондон да. Бул окушат, баары көрүшөт. Анткени мунун сапаттуулугу жагынан жана өзүнүн кыргыздарга болгон кимдир бирөөдүн жакшылыгын гана көрсөтүп кетет да. Ошондуктан ушул Жетиген журналынын жетекчиси Абдиламит мырзага чың ден соолукка өмүрү узун болсун, ошо дагы деле өмүр бою дейли ушу кыргыз элинин кыргыз элин бийиктикке көтөрүп жүргөн инсандардан боло берсин, өмүр узун болсун. Журналы Металлып Мамытов айткандай, бир гана Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө тарасын. Назар Ньюс маалымат агенттигинде 5 жыл болду да. Ошол 5 жыл аралыгында Назар Ньюс 6 ай ичинде 54 мамлекеттин арасына катышып, 360 журналисттин арасында жүргөнбүз да. Ал убакта бизде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганын өзүнүн бир чакыруусунда болгонбуз. Бул деген мага чоң жетишкендик болгон. Назар Ньюстун бир жаш болбой, Назар Ньюс өзүнүн 54 мамлекеттин арасына кошулуп баштаганда, ошондуктан бул жалпы эле ушул биздин Назар Ньюстун жалпы жамаатына же ошо Назар Ньюстун жалпы жамааты, жалпы кыргызстандыктарды жаңы жыл менен куттуктайбыз. Биздин кыргыз эли тынч болсун, аман болсун, ар дайым жакшылыкта жүрөлү, эч качан жамандык көрбөйлү. Ошол ким президент болбосун, ким келбесин, биздин Кыргызстан ошол жакшылыктардын алдында жүрөлү. Ар бир кыргыздын жүрөгү кыргыз деп соғылсын.